Устаза буюрса алдыда Курбан айт келатат. Жана ошондой эле азыр Зулхидж айы дагы, орозо кармап баштадык. Эмесе ушул боюнча азын-аулак сүйлөп айтып өтсөңүз. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. Азыр биз Зулхидж айына кирдик. Алхамдулилlah. Биздин мекендештерибиз азыр ажылык сапарында. Ажыл кылып атышат. Алхамдулилlah, Аллах Таала алардын бардык кылган амалдарын, ибадаттарын, сойгон мал курбанчылыктарын кемчиликсиз кабыл кылсын. Курбандык чалуу бул көпчүлүк адамдар, мисалы динден кабар баралар эми билет. Ал эми динден кабары жоктор жөн гана бул малды алып союп, этин таркатуу, же муктаждарга бөлүп берүү деп ойлойт да. Бирок эгерде биз муну карап көрө турган болсок, бул өтө мааниси, маңызы алдаганча терең да. Бул курбандык чалуу каяктан келип калган? Тарыхы Ибрахим пайгамбар, Ибрахим алейхиссаламдын дооруна барып такалат. Ибрахим алейхиссалам өзүнүн эң сүйүктүү уулу Исмаил алейхиссаламды курбандык чалуусунан башталат да бул нерсе. Бул жерде Ибрахим алейхиссалам өзүнүн сүйүктүү уулун курбандыкка чалган да. Мунун мааниси, маңызы уулун курбандыкка чалуу эмес эле, же болбосо уулун мындай союп муздаш эмес эле да. Мунун чыныгы маңызы Ибрахим алейхиссаламдын жүрөгүндө Аллахка болгон сүйүүнү бардык нерседен жогору, түгүл өзүнүн эң сүйүктүү уулунан дагы Аллахка болгон сүйүүсү бийик турарын далилдөөсү эле да. Демек биз бул жерде эмнени байкасак болот? Биз азыр Ибрахим алейхиссаламга өзүнүн эң кымбат, эң баалуу, эң сүйүктүү уулун дагы эч нерсеге карабай Алланын ыраазычылыгына жетиш үчүн бардыгын курбандык чалууга даяр эле да. Демек биз ушул сыяктуу курбандык чалып атканыбызда биринчи өзүбүздүн текеберчилигибизди, менменсүүнүбүздү, кексактообузду, дүйнөгө болгон берилүүбүздү биринчи муздашыбыз керек да. Буга далил катары Аллах Таалам Кур'анда Хадж сүрөсүнүн 37-аятында дашпасам, Хадж сүрөсүнүн 37-аятында Аузу биллахи минеш шайтанир ражим لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Аясын аятты түшүргөн. Бул жерде Аллах Таала айтып атат, силердин чалып аткан курбандыгыңардын жада калса каны да Аллах Таалага жетпейт. Силердин таквалыгыңар гана Аллах Таалага жетет деп атат да. Демек биз бул жерде эмени чыгарсак болот? Канчалык мындай ондогон, жүздөгөн малды союп деле, бирок мен соятпайм, эл көрсүн да десек, ал малыбыздын бир тыйыны да жетпейт Аллах Таалага, бир тамчысы да жетпейт. Бирок Аллах Таала эмне деп атат? Мал союп атканыңарда биринчи силердин таквачылыгыңар жетет. Ал таквачылыкка кантип өзү жетебиз? Ошол курбандык союп атканыбызда биринчи өзүбүздүн нафсыбызды муздашыбыз керек да. Биринчи өзүбүздүн текеберлигибизди сындырышыбыз керек, кек сактообузду, түгүл баягы өзүбүзгө жакпаган бүтүн нафсты семирте турган жаман адаттарды муздашыбыз керек да. Анан Аллах Таала таквачылык нерсени кабыл кылам деп атат. Балким ушул жаман сыпаттарыбызды муздаганда Аллах бизге таквачылыкты насип кылат. Анан ушул таквачылыкты насип кылганынан улам биз туура жолго түшүп, Аллах ыраазы боло турган жашоону жашайбыз да. Ошондо Аллах Таалам чыныгы биздин кылып аткан, биздин союп аткан курбанчылыгыбызды Аллах Таалам кабыл кылат. Анан курбанчылык кесүүнүн эң негизги артыкчылыктары бул биринчи эле Аллах Тааланын ыраазычылыгына жетүү да. Аллах Тааланын ыраазычылыгына жетүү жана ал Аллах бизге берип аткан неаматтарга шүгүр кылуу. Эми элестетсеңиз, ооба биздин мисалы үйү жайы бар, башкаларга окшоп өтө бай болсо дагы орто жашаган үй бүлөлөр бар, бирок курбандык чалууга мүмкүнчүлүгү жок. Курбандык чалуу бул дагы неамат да, Аллах Тааланын берген бир неаматы. Демек сен бир курбан
малды Аллахтын ыраазычылыгына жетиш үчүн соя ала турганчалык деңгээлдесиң да, буга да шүгүр кылышыбыз керек. Курбандык чалып атканда биринчи Алланын ыраазычылыгына умтулушубуз керек. Өзүбүздүн жаман сыпаттардан арылышыбыз керек. Анан бул дагы бир сонун ибадат. Малды союп, анын этин бебе бечараларга, тууган урукка, бир туугандыкка берип бөлүшүү. Бул жерде биз кайрымдуулукту, тууган урук менен бөлүшүүнү үйрөнүп атабыз да. Демек, бир эле курбандык чалуу менен Аллах канча ибадаттарды бизге кылдыртып атат да, канча соопторду ырып алып атат. Бул жерде тууган уруктан кабар алып атабыз, кайрымдуулук кылып атабыз. Анын арасында өзүбүздүн жаман сыпаттарыбызды таштап, таквачылык жашоого умтулуп атабыз да. Бир эле мал союу менен Аллах бизге канча соопторду ырып берип атат да. Ушул жерде Аллах силердин сойгон малыңардын бир да каны да, эти да жетпейт, силердин таквалыңар жетет деп атат. Демек, курбандык чалуу менен адам баласы таквачылыкка жете алат экен да. Же курбандык чалуу менен адам өзүнүн жаман сыпаттарын таштап, Аллахка жакындай алат экен да. Ибрахим алейхиссалам бизге көрсөтүп кеткен немесинен, үлгүсүнөн билсек болот. Ал эми курбандык чалуу кимдерге милдеттүү десе, бул мусулман болуусу шарт, биринчи эле. Мусулман адамга шарт кылган Аллах таалам. Акыл эси жайында болсо, балакатка жетсе, анан өзүнүн нисап өлчөмүндөгү байлыгына ээ болсо да. Атайын өзүнүн өлчөмдөрү бар, ошол байлыкка ээ болсо, анда ар бир эркекке да, аялга да курбандык чалуу милдет. Шарт кылган важип. Машалла. Кандай даанышмандык катылган бул жерде? Биринчиден, адам ошол эле кайрымдуулук ишти жасаганга мүмкүнчүлүк болот, ошондой эле өзүн тазалайт ушул жерден. Азыр жогоруда айтылгандай, биз эми жанагы Рамазан айында бир тазаландык дейбиз да, андан кийин дагы күнөөгө батабыз, анан Курбан айтта дагы бир тазалануу мүмкүнчүлүгү болот экен да. Иншаллах, бул жерде туугандардын мамилесинде бекемдөөгө, ошол эле учурда алардын арасында мындай бир жакшы бир майрам, өзүнчө бир шаңдуу бир маанайды. Албетте. Курбан айт бул мусулмандардын чоң майрамынын дагы бир өзү болуп эсептелип атпайбы? Жакында сиз айткандай розону өткөрдүк, розо айтты өткөрдүк. Розодон кийин дагы баягы унута түшүп, дагы баягы жаман сыпаттарга ээ болуп атканда, Аллах таала кайра бизге эскертүү салып атат да. Дагы курбан айт бар. Курбанчылык кесип өзүңөргө келгиле. Мурунку жаман жашооңорду таштагыла. Жакында эле Кур'ан айынан чыктыңар эле, кайра унутуп койбогула деп эскертүү берип атат да. Аябай сонун мүмкүнчүлүк да, бул жерде көптөн бери туугандар отурбай калса, катташпай калса, ушунун шылтоосу менен тууган уруктун чогулуп калат, бири-биринен бандай алик алып сурак берип дегендей кайрымдуулуктар көп кылынат. Сөзсүз түрдө эле курбандык чалганда гана же курбан айт келгенде гана кайрымдуулук кылыш керек деген нерсе жок. Адам баласы мусулман болгондон кийин күнүнө садака чыгарып турса болот. Бирок анын эң фазилеттүүсү ушул Зулхиджа айында курбандык чалуунун фазилетин жөнүндө айтып атабыз да биз. Машалла. Жакшы, Аллах ыраазы болсун таза. Анан ушул менен эле катар азыр ажылык дагы болуп жатат. Ал жакта дагы курбанчылык чалуу мындан да өткөн бир сабак көбүрөөк болсо керек. Албетте. Мадинада мисалы пайгамбарыбыздын жаткан жеринде ибадат кылганыңыз бир рекети 1000ге тете болуп атса, ал эми Каабада, Меккеде бир рекетиңиз 100.000ге тете болуп атат да. Эми элестетиңиз, өзүнүн соопторун Аллах таала меселетип берет. Албетте биздин бул бияктагы чалып аткан курмандыктарыбыз ал жактагы чалган соопторуна жетпеши мүмкүн, бирок Аллах таала кадыр. Балким ниетибизге жараша ал жактагыдан дагы көп соопторду ырып алат. Себеби Аллах таалам берешен зат. Машалла. Аллах ыраазы болсун. Биз азыр мына ушул курбан айт жана ажылык боюнча жакындан маалымат алдык, жана тереңден тааныдык десем болот. Жакында билесиздер, курбан айт келатат. Аллах таалам ушул курбан айтта чыгарган кайрымдуулуктарыбызды, садакаларыбызды, курбандыгыбызды Аллах таалам кемчиликсиз кабыл кылсын. Ушул учурда азыр ажылык сапарында жүргөн тууган урубуздун баарын кылып аткан ибадаттарын, чыгарып аткан кайрымдуулуктарын бүт баарын Аллах таалам кемчиликсиз кабыл кылсын. Бүт бардык ибадатты өз ордунда аткарып, үй бүлөсүнө, тууган уругуна эсен аман кайтып келишсин иншалла. Амин.